Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына ушинтип кайрадан чай үстүндө сырдашуу берүүсү башталды. Бүгүнкү берүүбүздүн каарманы Адеп Башатов фондунун мүдүрү Нурлан Мырзага келип калдык. Ассаламу алейкум агай. Алейкум ассалам. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Атайын ушундай көпчүлүк элибизге жакшы колдоо көргөзүп атат деп угуп келдик. Аны чай үстүндө кенен сүйлөшүп отурабыз. Хош келипсиздер, келиңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушинтип чай үстүндө сырдашуу берүүбүз кайрадан башталды. Бүгүнкү берүүбүздүн каарманы Адеп Башатов фондунун мүдүрү Нурлан Субанов байкебиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Эми байке келиңиз, бул чай үстүндө сырдашуу болгондон кийин чайдан ичип отуруңуз. Бул Адеп Башаты деп түзгөнүңүздөргө канча убакыт болду? Адеп Башаты, бисмиллахиррахманиррахим. Адеп Башатов фонду коомдук прогрессивдүү фонду 2003-жылы түзүлгөн. Быйыл Кудай буйрса 16 жылдын жүзү болуп атат. 2003 жылдан бери, 16 жылдан бери элге ушу диний жактан кызмат көрсөтүп келатабыз. Мисалы үчүн бул фонд эмне кыласыздар сиздер? Элдерге кандай? Бул фонд адегенде ошол эң алгачкы бүт Египет Араб Республикасында илим алып, араб тилин үйрөнүп, шарият билимдерин алып келген студенттердин негизинде башталган. Ошолор келип ушу элге, жерге өздөрүнүн илимин, билимин тиги жактан ошо көрүп келген, өздөрүнүн ошол эмесин тартуулоо ниетинде ушул фонд түзүп, фонддун да ошо кантип аталышы боюнча талкуу болуп жүрүп, Адеп Башаты, адептүүлүктүн башы деген жыйынтыкка келип, Адеп Башатов фонд түзүлүп, адегенде элге так маалымат жеткирүү ниетинде. Агестерде деген 2000-жылдар чынында бул дин, ислам дини түрдүү тармактан агымдар кирген Кыргызстанга. Бүт эле ошол дини агымдар ар түрдүү. Ошол убакта элдин башы айланып, чаржайыт болуп турган кез болчу 2000-жылдын баштарысында. Ошол кезде бир биздин элге ошо өзүнүн салттуу динибизге ылайыктуу кыргыздардын ошол эжелтеден бери эле тутунуп келген ошо ислам дини, өзүбүздүн бир түпкүлүк нукура динибиз бар да. Бирок түрдүү агымдар кирди. Ошону элдин башына айланып калбасын деген максатта туура так маалымат берүү ниетинде бул фонд түзүлгөн. Эң эле фонддун түзүлгөндө ошол биздин негизги девизибиз болгон ошо өзүбүздүкүлөрдү көтөрмөлөшүбүз керек. Биз качанга чейин арабтардан же түрктөрдөн же ирандыктардан же башка жактардан жардам күтөбүз. Жок, андай болуш көпкө созулбаш керек. Биз кыргыздардын чыгаандары менен иштешибиз керек деп туруп, ошол фондду демөөрчүлөр пайда болуп адегенде эң эле алгачкы ошо студенттерге колдоо максатында стипендиялар берилип, ошол кезден ушул кезге чейин миңдеген студенттерге талим тарбия иштерин жүргүзүп, миңдеген студенттерге стипендияларды берип иш кылып келатабыз. Медреселер ачылды, жатаканалар курулду, детсадтар ачылды, ушул жакшы так маалымат жеткирүү максатында. Студент деп калдыңыз. Эмне болгон студенттерге мисалы үчүн? Ал кайда окуган студент? Студент дегенде ар тармактагы студенттер. Дегенде дини окуу жайларда окуган, ошол эле Ислам университетинде, Махмуд Кашгари университетинде, теология факультеттеринде окуган студенттер, анын сыртында түрдүү медакадемияда окуган болсун, юриспруденцияда окуган болсун, Улуттук университет, Арабаев, Бишкектеги бар болгон университеттерде окуган студенттерди эки канаттуу кылып тарбиялоо максатында алар ошо өзүнүн эле университетинде экономика боюнча окуп аткан болсо, же юриспруденция окуп аткан боюнча, же болсо медицина боюнча окуп аткан болсо окуй берсин. Бир тарабы ошо элге жерге патриоттулук сезими менен кызмат кылуу, ошол эле убакта өзүнүн ошол түпкүлүгү болгон ошол ата бабабыз тутунуп келаткан салттуу ошол ислам динин терең билип, диндеги ошол Кудайдан коркуу деген бир түшүнүк менен элге жакшы кызмат кылуу деген максатта ошо түрдүү университеттердин студенттериге да жардам берип келебиз. Мисалы үчүн, эмне кылып жардам бересиздер? Акча бересиздер? Аларга стипендия бөлүп беребиз. Ай сайын 750 сомдон стипендия берилет. Бир канча студенттер стипендия алат. Ошо стипендия алуу менен бирге жумалык, айлык семинарлар уюштурулуп турат. Бизге келип ошол алар эми албетте өздөрүнүн окуу жайында өзүнүн спец боюнча окуу берет. Анын сыртына бияк келип каалаганда араб тилин үйрөнгүсү келгендер бар. Жөн эле мен Куран окуганды үйрөнгүм келген дегендер бар, келет дегендерге Куран үйрөтөбүз. Мен тек гана намаз окуганды үйрөнгүм келет дегендерге намаз окуганды үйрөтөбүз.
ошонун жанында анан кийин түрдүү диндин баалуулуктарын үйрөтөбүз. Мисалы үчүн жалган сүйлөбөш керек, ата энени урматташ керек, Алла Тааланын жалгыз экендиги, пайгамбарыбыздын пайгамбарлыгын сүйүүнү, ошол эле убакта колу кошуна болгон мамиле, ошол эле убакта эл жерди сүйүү деген ошол диндеги түркүн түстүү темалар көп да. Ошолорду ар бир келгенде биз семинарга лекция кылып аларга сабак берип турабыз. Ошол миңдеген студенттер ошол сиздерге келип турат да дайыма бул жакта, сиздер менен Эми миңдеген студенттер бир убакта келбейт. Алар ошо баштан бери келаткан студенттердин санын айтып атам. Бир убакта келип аткан жүздөгөн студенттер келип, мисалы үчүн жумасына 2 жолу келгендер бар, жумасына 3 жолу келген, жумасына 1 жолу, айына 1 жолу келип туруп ошо категорияларга, группаларга бөлүнөт. Биз студенттерге, университеттерге жарыялайбыз. Жылда ошол август-сентябрь айларында ушундай фонд аркылуу стипендия берилет. Көбүрөөк биз муктаж болгон үй бүлөнүн балдарына акцент коебуз. Андан сырткары жакшы окуган, жетишпей аткан, жакшы окуган студенттерге. Аларды каяктан, ким аркылуу мисалы үчүн далилдеп, мисалы үчүн жакшы баягы жетишпеген үй бүлөнүн баласы экен деп. Эми алар беседа түрүндө, беседа менен эле албетте беседа келгенде кеңешебиз, сүйлөшүп отурабыз, ар бири менен акылдашабыз, үй бүлөлүк эмелерине справкалар талап кылабыз, студенттик билеттерин ошол эле убакта жанагы окуп аткандыгы тууралуу аныктама күбөлүктөрүн ошо справкаларын талап кылып, эми калп сүйлөбөйт. Бул жака келген балдар көбүнчө ошо туурасын айтат. Албетте колунда бар, балдар деле бар. Алар жөн эле биз мындай эле ошо силерден так маалымат үйрөнөлү, тек гана намаз окуганды үйрөткүлө же мен араб тилине аябай кызыгам деген студенттер бар, ошолорду кабыл алабыз. Кыздар болбосун, балдар болбосун. Ошо мен ошо кыздар жөнүндө сурайын дедим эле, ошо кыздар дагы келе беришет. Кыздар дагы бар. Кыздар бул биздин балдардын эмесине келбейт, алардыкы өзүнчө. Биздин ошо кыздар канатыбыз бар. Ал жерде ошо биздин тияк-биякта окуп келген билимдүү эже карындаштарыбыз иштейт. Алар ошол кыздар менен алектенет. Сиздердин фонддо канча киши барат? Эми биздин фонддо иштеп аткан расмий 4-5 кишибиз. Жөн волонтерлук кызматында мен ошол сабак берип келейин, өзү балким базарда иштеген кээ бир досторубуз бар. Бирок бияка араб тилинен сабак берген балдар бар, өздөрү ошол Египеттен окуп келген. Кээ бир башка жерлерде, мисалы медреседе мугалим болуп иштеген балдар бар. Алар ошо медреседен сырткары кечки, вечерний сабактарын келип, бул жакта жардам берейин деп, мындай волонтерлук кылган досторубуз бар. Каалоочулар сиздерге келип ошентип араб тилин үйрөнүп турса болот экен. Сиздер чындыгында бул Адеп Башатов фонду баягы элибизди жакшы жагына гана тарбиялабайт экенсиздер да. Калп айтпаш керек, өзүңүз айткан. Ооба. Ошону менен бирге жанакындай жаман жолго барбаш керек. Биз ошо бир чоң бир аалым айткан сөз бар да. Бир адам деген 2 канаттуу болуш керек депчи. Канаты бар, 2 канаты бар куш алыска учат деген сыяктуу. Эми бул дин илими, анан светтик илим, диний илим деп бул кийинки акыркы 100 жылдыкта бөлүнүп калды. Атак негизи мындан 300 жыл мурда, 200 жыл мурда бир медресе болсо, медреседе ошол химия, физика, биология, ошол жанагы азыркы тил менен айтканда светтик сабактардын жанында эле бул хадис, Куран ушулар баары окулуп келген. Кийин анан бул элдин эмесин экиге бөлүү максатында бир өтө бир чоң бир идеологияны ишке ашыруу эмесинде кээ бир көз караштар кирип туруп, бул светтик илим бул адамды өнүктүрөт, өстүрөт, а бул караңгылык алып барат деп туруп экиге бөлгөн да. Биз болсо ошол 2 канаты бар адамды тарбиялаганга, бул коомдо албетте фанатизм деген нерсе болбош керек. Коомдо бир тараптуу, мен мисалы үчүн кээ бир адамдар бар дейт, ошо аалымдын сөзү. Мен баламды мен медресеге бербейм. Эгер медресеге берчү болсам, мен балам караңгы болуп кетет деген ата эне өзү караңгы дейт. Кээ бир ата энелер бар, мен баламды тек гана медреседе окутушум керек. Эгер мен экономфак же ошол юриспруденция, ошол берки окуу жайга окутсам, мен балам атеист болуп калат. Ошон үчүн мен только балам медресеге окутам деген адам, ал өзү атеист болушу мүмкүн дейт. Бул өтө жаңылыш түшүнүк. Ошол себептен биз балдарды 2 тармактуу кылышыбыз керек. Ошол эле динин жакшы билген бала эмне үчүн ошол эле мамлекеттик жакшы бир элге болгон салымын кошуп, өзү ошол эле убакта өзүнүн ички жан дүйнөсү ошол Кудай Тааланы таанып, элге болгон кызмат кылам деген сезими күчөп, Кудай Тааланан коркуп, мамлекет үчүн кызмат кыла албайт. Мынакей биз ошол себептен көбүрөөк адамдарды биз ушул тарапка багыт көрсөтөбүз да, багыттайбыз. 2 тараптуу болуш керек. Эч качан мен бир гана динимди гана жашаймын деп туруп, анда көчөгө чыкпай коюш керек.
Жок, же болбосо наоборот, мен только мындай ачык жашоону жакшы көрөм, мага дин бул караңгылыкка апарат дегенден да тыйып, ортолукту кармап кеткенге аракет кылабыз. Эми өзүңүз кайсыл жакта окуп келдиңиз эле? Балдар кезиңиз каякта? Мен өзү негизи биякта Бишкекте окуп, бирок окууну ошол акыркы курстарда 98-жылы Египетке кеткенбиз. Ошол Египет Араб Республикасында, Каир шаарында Аль-Азхар университетинде бүтүрүп, 2006-жылдан бери ошо азыр келип Кыргызстанда эмгектенип келатабыз. Сиз кыргыздын уулусуз, элге кызмат кылып аткандай, бирок кайсыл жерде төрөлүп чоңойгонсуз? Мен өзү Баткен, азыркы Баткен болуп калды, ал кезде эми Ош болчу, Лейлек районунда. Лейлек районунда, ошол жакта төрөлүп. Лейлек районунун кулунда үйлөп. Ошондо азыркы мисалы үчүн сиздер студенттерди окутуп атпайсызбы? Ошо студенттер келип атат, жардам берип атпайсыздарбы? Азыркы балдар менен мурунку жаш балдардын айырмасы эки башка болуп атат дейт. Кийинки балдар кээ бир айтат, мисалы үчүн кийинки өсүп келаткан балдар өтө акылдуу болуп келатат дейт. Кээ бир айтат, кийинки балдардын такыр тарбиясы жок болуп атат деп. Ошо кайсысына кошуласыз? Бул эми замандын ошого жараша талабы болуп келатат чынында. Мисалы үчүн биз ошол мындан 30 жыл мурда жаш бала элек да. Азыркы кезде ошол мен өзүмдүн жаш балдарым же болбосо биздин ошол медреседе окуп аткан 9-класс жаңы бүтүп келген балдардын чынында акыл эси өйдө. Эми просто бул замандын талабы. Замандын талабы болгондуктан бала ошого жараша, мисалы үчүн смартфондордон, телевидениеда, телевизорлордон, интернеттерден бала уже дүйнө таануу көз карашы өзгөрүп кетти. Илгери биз айылды гана ойлогон болсок, мисалы айылды эле ойлогон болсок, айылда жүргөн кезде ошол Фрунзеге барып келиш биз үчүн өтө чоң жаңылык болгон болсо, бара албай калсак ыйлаган болсок, азыркы убакта бул проблема жок. Ал илгери биз Союз кезде жашадык дейм. Союз кезинде биз Союздун акыркы эмелеринин тамагын ичип, чайын ичип калган адамдарбыз. Анан илгери Союз өзүнчө бир дуал менен эме болгон, тосулган эле бир мамлекет болгон экен. Мен ошо кичинекей кезимде Москвадагы ошол все союздун фестивалына катышкам, 7-класста окуп аткан кезимде, эң акыркы Союздун убагында. Биз бир гана жашоо СССРдин ичинде деп ойлогонбуз. Кийин качан дуал урап түшкөндөн кийин бул биздин жашоонун өткөн укмуш жашоо бар экен, кийин билдик да бизчи. Азыркы балдар уже дүйнө алаканында турат. Дүйнөнүн кайсы тарабында эмне болбосун, биздин акылыбыз жетпеген нерсени биздин балдарыбыз ошол баарын көрүп, интернеттен издеп таап, маалымат өтө укмуш. Эми акылдуулук деген бул эми Кудай Тааланын берген зээни бардык эле жерде бирдей болгон, таалим тарбия. Бирок азыркы убактагы балдар ошол дүйнө таануу көз карашы өтө өзгөрүп кеткендиктен, балким акылдуу да көрүнүшү мүмкүн, бирок адамдын негизи эле эмес, окшош эле да. Баары жерде анатомиябыз окшош. Бирок ой жүгүртүү жак келгенде илгери биз тар чөйрөдө өскөнбүз, азыркы балдар кенен чөйрөдө жашап аткандыктан кеңири ошол жактан. Анан дагы бир суроо да байкес. Азыр мынтип айтышат экен. Заман өзгөргөн жок. Эл өзгөргөн жок. Бирок доор өзгөрдү деп айтышат экен да. Доордун өзгөргөнү бул бир тууганга бир тууган мындай көрө албастык мамиле, кыянаттык мамиле кылып калгандай, же болбосо абысындар бири-бирине жакшы болбой калгандай. Ошону мисалы үчүн кантип түшүндүрүп бере аласыз? Эмне кылыш керек? Мен үчүн доорду өзгөртпөш үчүн, бир туугандар бири-бирине жакшы болуш үчүн кандай кылса болот? Жок, мен оюм боюнча доор деген ушул заман дегенди эле билдирет. Демек, доордун өзгөрүшү бул замандын эле өзгөрүүсү. Бул деген ошол адамдын пейилибиздин кетип атышы, ичибиздин тарып баратышы. Бул менимче пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадистери, ошо кыямат жакындаганда ушундай адамдар төрөлөт, энесин башкара турган балдар төрөлөт, эне өзүнүн курсагында өзүнүн мындай кожоюн төрөйт деген сыяктуучу. Жер кыскарат деген сыяктуу. Мисалы үчүн самолеттордун чыгуусу, жердин, конечно, ошол эле жер кичинерип кеткен жок, ошол эле ордон турат. Ошол эле расстояние, ошол эле мамлекеттердин түзүлүш эмеси ордуна турат. Бирок биз бир заматта телефон менен Америка менен сүйлөшүп атпайбыз. Бул жердин кичирип кетиши ушунан. Бул акыркы замандын кыяматтын жакындап келатышы, ошо элдин пейилинин тарышы деген ошол пайгамбар айтканда, сен өзүңдүн ичиңдеги эмеңди дейт, совесть деп коет го биз, эгерде дейт кошунаңдын ийгилиги менен сүйүн алсаң, карасаңыз, кошунаңдын ийгилиги менен сүйүн алсаң, анда сен чыныгы инсансың дейт. Карасаңыз, бул эми акыркы убакта эле пайда болуп калган жок, бул ич тарлуу
тээ тияктан бери келатат. Просто азыркы убакта бул жанагы заман ошол жаңырып, элдердин дүйнө таануу көз карашы өзгөрүп кеткендиктен бул ачыкка чыгып калып атат. Анан глобализация көп эмеден ушул проблемалардын чыгышы, жана бийик үйлөрдүн курулуп кетип атышы, адамдардын көчөдө ушундай пайгамбарыбыз айткан го, ушундай бир адамдарды көрөсүңөр, вроде кийимчен сыяктуу көрүнөт, бирок жалаңач. Азыркы убактагы биздин жаштар да айтып атат да, ушул заман келди, биз буга моюн сунушубуз керек. Моюн сунуп эми биз ушул агымга кошо дааватыбызды кылышыбыз керек да. Агымга кошо аракетибизди кылып, ошол агым менен кошо кетип аткан адамдарды колубузду сунуп ошолорго жардам берип калыш керек. Мисалы үчүн биздин ошол Адеп Башаровдун фонду жылдардан бери уюшулуп келаткан ыйман кечелерибиз бар, пайгамбарыбызды таанытуу максатында. Бир канча жылдан бери уюшулуп келатабыз. Ислам университети менен биргеликте, муфтият менен биргеликте пайгамбарыбызды таанытуу максатында Кыргызстан боюнча китеп окуу конкурстарын уюштуруп келатабыз. 10 миңден ашык адам катталып, жазылып, бул конкурска катышып келатат. Ошондо миңдеген адамдар пайгамбарыбызды жыл сайын окуп атып туруп, ушунчалык жакшы таанып атат. Пайгамбардын чынында ким экенин билип атат. Андан сырткары Куран жарышын быйыл Зиябидин Кариге, ошол биздин устазыбыз болгон, Кыргызстандагы ушундай бир булбулдай болгон үндүү каригебиз каза болду. Устаз, көптөгөн карылардын устазы, Кыргызстанда ошо өзүнүн үнү менен өзгөчөлөнгөн бир Куран жаттаган окумуш мугалим болчу. Ошонун жаркын элесине деп мына Кыргызстандагы 9-чу Куран жарышын өткөрдүк. Ушу Куран жарышка 300дөй Куранды так жаттаган карылар катышып, анын ичинен бүт чөлкөмдөрдөн тандалып келип, 25и Бишкекте ат салышып, эң алдыңкы орунга быйыл мисалы үчүн 200 миң сом коюлду. Бүт ошол жергиликтүү демөөрчүлөрдүн колдоосу менен. Андан сырткары мына Рамазан айы, эртең Рамазан айы келатат. Рамазанда ошол түрдүү жанагы пакет, ичинде продуктасы бар пакеттерди чыгаруу. Ошол эле анда Рамазандан кийин эле Курбан айт келатат. Курбан айтта да жүздөгөн, миңдеген чоң баш малдар союлуп, жетим жесирлерге таратып алып атат. Жылда мисалы үчүн биз өткөн жылкы Рамазан айында Кыргызстан боюнча бир 50 миңден ашык адамга ооз ачар бергенге үлгүрдүк. Ооба. Бүт Ош, Жалал Абад, тетиги Нарын, Көл, Талас бүт региондор менен биригип ошондой иш-чаралар болуп атат. 50 миң деген кишини бир айдын ичинде де ошондой. Бир айдын ичинде. Мисалы үчүн тең орозо кармаган инсандар ошолор. Көбүнесе орозо кармагандар. Мисалы үчүн эле биз өткөн жылы чүй боюнча ар бир райондо эми колубуз жеткен, ар бир айыл дей албаймын, колубуз жеткен, мисалы үчүн тааныш чыгып калат, мисалы үчүн мен өзүм айылымда ооз ачар уюштурайын деп атам, чогуу өткөрөлү. Биз барып ал жерге ошол өзүбүздүн видеороликтерибиз бар, аларды көрсөткөнчө кыска метраждуу, анан түшүндүрүү иштерин сүйлөп микрофон менен ошол жердеги элге ооз ачыруу уюштуруп, ошондой иштерди аткарабыз да. Ошондон мына Дордой жактагы же болбосо Бишкектин эле колунда жок үй бүлөлөрдү чакырып, ошентип атып, ал жерде мейли ооз ачкан, орозо кармаган да бар, орозо кармабаган да бар. Эми ал жерде сөзсүз түрдө орозо кармагандарга эле эмес, балким кийинки жылы ошол адам ушул жакшы сөздөрдү угуп орозо кармап калат деген ниетте баарына бирдей эле. Даже колунда бар инсандарга да ооз ачырып дегендей ошондой иштер болот. Ал ооз ачырганда силер кандай? Ошо мечиттерге чакырып атасыздарбы же кафелерге өткөрүп атасыздарбы? Кээ бирлерин кафелерге, эгер шарт болсо. Мисалы үчүн айылдарда көбүнчө мектептин столовойларына, анан могу жаңы конуштарда көбүнчө мечиттерге. Себеби мечиттерде баягы ошо очо казандар болот көбүнчө. Ошол жерге эле бир мисалы 100 кишилик, 200 кишилик деп туруп, ошол территориядагы адамдарды бүт баарын чакырып, аларга тамак беребиз. Айылдарда көбүнчө мектептер менен сүйлөшүп, айыл өкмөт менен сүйлөшүп, айыл өкмөт бизди мектеп менен байланыштырып, мектептерде ошол столовойларды колдонобуз. Эми жанакы карылар үйүнө, балдар үйүнө деген кайрымдуулуктарды өткөрүп жүрөсүздөр да, барып атасыздар. Мисалы үчүн быйыл кайсыл жакка барасыздар? Эми биз көбүнчө бул кайрымдуулук иштери, мен ушул нерсени байкадым акыркы практика боюнча, Рамазан айы келгенде, Курбан айттарда ошол көптөгөн мал жандар союлат да. Көптөгөн адамдар кайрымдуулук кылып, кайрымдуулук дегенде эле биринчи адегенде алардын акыл эсине детдомдор менен ошол карыялар үйү келет экен да. Ошол жака элди массовый түрдө баргандыктан
биз көбүнчө ал жерге барбаганга аракет кылабыз. Биз жыл ичи барганга аракет кылабыз. Мисалы үчүн бизде группалар бар да, бир группада мисалы үчүн 10-15 байке эжелердин группалары бар. Ошолор жыл ичи өздөрүнчө каражат чогултуп, мисалы үчүн Беловодскийдеги, Бишкектеги көп эмелер, адрестер бар го. Ошол жерлерге барып, мына жыл ичи эч кандай майрам сайрамы жок эле барып, ошол көбүнчө детдомдорго, памперстерге муктаж, ошого окшогон даталуу күндөр эмес, мындай күндөр барганга аракет кылабыз. Себеби дегенде практикада көрдүм, өз көзүм менен Жалал Абадта иштеп жүргөнүмдө, Курбан айтты ошо эт алып барсак, бир дарек айтпай эле коеюн, эт сасып кеткен. Эттер сасып кеткен абсолютно. Эми ал жерге мен алып барган этим да сасыйт да. Ошон үчүн мен андай жерлерде ошол өзүмдүн практикамдан көбүрөөк ошол башка убактарда ошол этти, союлган этти биз тоңдуруп да койдук кээ бир жерлерге. Кийин бир айдан кийин, 2 айдан кийин алып барып берип аткан жерлерибиз болду. Чоң холодильниктер сүйлөшүп, тоңдуруп коюп, ошо союлган эттерди. Жанакы орозонун соңунда аягындачы, мисалы үчүн жанакы айт намазга карата ушундай мал союлат го. Жанакы эски базарлардачы малдарды союп Курбан айтта союлат. Ошол убакта мисалы үчүн кичине угуп калганыбыз бар да. Ошол жактан алып алышып дейт да. Жөн эле балдар тияка жеткиребиз, бияка жеткиребиз деп машиналарына салып алып кетип калышып, бирок студенттерге же туугандарына ошентип таратып жүрөт дейт. Ошондойлор союлган жерлерге эми негизи бул ар бир адамга Кудай Таала инсаф бериш керек. Аны биз эч качан тыя албайбыз. Бирок биз өзүбүздүн союлган эттерди даректерге жеткирүү үчүн ошол сойдурууга көмөктөшкөн спонсорлор аркылуу таратабыз. Мисалы үчүн сизге мен спонсор болом, бир кой менден деп келесиз, ошо сизге ошого 7 кишини чогултуруп бир бука союлат. Ошол 7 кишинин союлган букасынын эти балким ортодо сиз өкүлү болосуз, биз бир канча студенттерди кошуп беребиз. Мисалы үчүн палан жерге, палан районга апарып, ошол жерде колунда жок семьялар, мына фамилия деп туруп ысымдар беребиз. Өзүңүз баш болуп барып туруп таратып келесиз да. Анан берки сиз айткан ситуацияга мен чынында эме болгон эмесмин, туш болгон жокпуз. Кудайга шүгүр. Эми Аллах жолунда алдап кеткендерге деле ыраазы болуш керек эми. Алар деле апарып ошончо өзү жеп албай бирөөлөргө берсе керек эми. Студент болсун, колунда жок болсо эми өзү таратып берсе керек. Өзлөрү ошо үйлөрүнө чейин алып кетип болушу мүмкүн эми. Болушу мүмкүн андайлар. Эми бул жактарды баардыгын тең мындай кеңири өзүңүз тууралуу мындай жакшы кеңири маек берип атасыз. Бирок дагы бир жакшы бир суроо бар эле сизге. Ушу орозо маалда орозону кантип кыйнабай кармаш керек да. Кээ бирөө жумушка барганда мисалы үчүн орозо кыйналып калат экен дейт. Жок, ошо негизи орозо деген эмне? Орозо деген бул Алла Таала тарабынан мусулман пендесине берилген бир тартууланган бир белек. Ошол эле убакта Рамазан бул Рамазан ушул 12 айдын ичинде эң султаны деп айтылат да, эң падышасы. Ошол эле убакта бул Куран түшүрүлгөн ай. Ошол эле убакта Рамазан айы мындай сооптордун, берекелердин мындай дүн баада деп коет, оптом бериле турган заманы. Анан бул жерде мен орозону кыйнап койдум анан деген биздин кыргызда ушундай бир сөздөр бар экен. Орозону кармаган адам орозону сыйлаш керек. Албетте жумуш, мен орозо кармайын деп туруп жумушту таштап кое албайт эч ким. Бирок орозону ушундай деп билели биз, Куранда бул деген Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун. Ыйман келтирген инсандар. Бирок ыймандууларга гана түшүп атат бул нерсе. Ыймансыздар орозо кармай албайт деген нерсе. Ыйман келтирген инсандар өткөн кеткендерге орозо парз болгон сыяктуу силерге да парз болду. Эми бул деген нерсе мойнуңарга жүктөлдү. Бул сөзсүз түрдө аткарышың керек. Сен мусулмансыңбы? Сен ыймандуусуңбу? Сен орозону аткарышың керек, кармашың керек. Бизди Кудай Таала 365 күн орозого буйрук кылган жок да, ошонун ичинде 30 эле күндү. Бул эми ден соолук жагынан айтып келгенде мунун айтып бүткүс, сан жеткис пайдалары бар. Уксаңар керек эми. Ошол эле убакта ичтеги эмелердин бүт баарын тазалоо дегендей, орозо ден соолукка өтө пайдалуу деген жактары ал өзүнчө бир тармак, өзүнчө бир тема дегендей. Биз ошол аткарыла турган буйрукту аткарыш үчүн
орозону сыйлашыбыз керек. Эми бул деген эмне деген? Орозолуу адам биринчиден өзүн ошол жаман привычкаларды мындай сөгүнүп, сагынып сүйлөбөй, же бирөөдү капа кылып, анын көңүлүн оорутпаганга аракет кылыш керек. Ал эми бир эле орозо убагында эмес, башка убактарда деле да. Бирок орозо убакта биз ошону өзүбүзгө дагы көбүрөөк алышыбыз керек. Анан оор иште иштеген адамдар ошо өзүн кыйнабаганга аракет кылып, мындай салкыныраак жерде иштегенге же болбосо бир аз эс алып алганга убакыт таап, сабырдуулук талап кылынат да бул жердечи. Анан кокуй мен деген ушул күн ысыкта же болбосо бир стройкада иштейт элем, анан мен кечке тигүүчүлүк кылам, кийим тигем, анан мен бош эмесмин деген куру шылтоолордон биз бир гана жүрөгүбүздөгү ыймандуулуктун күчү менен гана арыла алабыз. Ошондой адамдарды көрдүм, тачка сүйрөп чай сатып жүргөндөр бар, кофе сатып жүргөндөр бар, тачка сүйрөп жүргөн, орозосун эч кандай наалыбастан, нааразы болбостон, бул менин парзым, бул менин милдетим, мен так что аткарышым керек деп аткарып, бирок ошол эле убакта түш келген кезде бир аз салкындай душка түшө коюп дегенде өзүнүн мындай күн ысыкка байланыштуу болуп атат да бул сөз. Өзүнүн мындай сактанып, орозосун кыйнабай, сабырдуулук менен аткарган инсандар бар. Кээ бирлер жанагы айтмакчы, шылтоо ысыкта мен иштеп атам, мага орозо кармаганга болбойт деп туруп, бул шылтоо деп ойлойм да. Бирок бул нерсени биз ал күн ысык болбосун, күн суук болбосун, кайсы мезгилдин шарттарына карабайлы, жердин шарттарына карабайлы бул сөз аткарылыш керек. Эгер бул жердин шартына же убакыттын шартына каралганда Куранда келмек. Кудай Таала айтмак да, силер мондай кылгыла, күн ысыкта эмес мындай кармагыла. Азыркы биздин өткөн кеткен ошо христиан дини, Иса алейхиссаламдын келген дини, ошол орозо күн аял ысыкка келген убакытта бул өздөрүнүн ошол илимдүү алымдарынын Библияны өзгөртө коюу менен дин бузулган да, орозонун эмесинен. Кээ бир айтат экен, мисалы үчүн орозого 40 күн мурун даярданыш керек деп. Дагы азыр башкачасын угуп калдык, 6 ай бою даярданыш керек деп. Жок, бул деген моундай, илгери сахабалар булар кимдер? Пайгамбарыбыздын ушундай алтын доордо жашаган пайгамбардын достору. То есть пайгамбарчылык келгенде пайгамбарды көрүп, ага иман келтирген инсандар сахабалар. Пайгамбарды көрбөгөн инсандар сахаба болбойт. Пайгамбардын демек сахаба деген пайгамбардын достору. Булар ушундай ыйман күчтүү инсандар болгон да. Орозо келатат деген ушундай жакшы ниет менен жашашкан. 6 ай мурда. Рамазан келатат, мен Рамазанга даярданышым керек. Рамазан деген жакшы бир тилектер менен жашап келтирип, Рамазан бүткөн кезде аттиң-ай, мына Рамазан бүттү, мунеке берекелүү айдан биз эме кылдык, бизден берекелүү ай алсап кетип атат деп 6 ай болуп куса болуп жашашкан дейт. Бул эми бир айтылган окуялар да. Ошол себептен 6 ай илгери даярдык көрүп, бүткөндөн кийин 6 ай куса болуп Рамазан бизден кетип калды деп туруп, жыл 12 ай Рамазандын бир мындай уйгу туйгусу менен жашаган инсандар өткөн. Ал сахабалар. Бизде мисалы үчүн Рамазанга монча күн калганда даярдык көрүш керек деген нерсе жок. Просто мындай эле жөнөкөй айтылган сөз бар. Мен фараха би духули Рамазан, эгерде кимде ким Рамазан келатат деп сүйүнгөн болсо, Алла Таала ошол адамдын дене мүчөсүн тозок отуна күйгөндөн эме кылып коет. Сактап коет дейт да. Тозок отуна дене мүчөсүн харам кылып коет күйгөндөн. Биз тек гана Рамазандын келишлиги менен сүйүнүшүбүз керек. Рамазандын келишлиги менен биз даярданышыбыз керек. Эмнеге даярданабыз? Мен мисалы үчүн ушул нерсени эч унутпайм. Кичинекей кезде, бала кезде, кийин баягы ошол союз таркаган кездерде аябай жокчулук болду. Аны силер деле билсеңер керек. Ошол 90-жылда, 80-жылдын аягы, 90-жылда ушунчалык жокчулук заман болгон. Ошол убакта биз жаш бала болчук. Менин атамдар, раматылык апамдар Рамазанга даярданчу. Кантип даярданчу? Өздөрүнчө ошол коюн союп, майлуу эттерди, ошол продукталарын камдапчы. Бирок кийинки убакта бул нерсе чынында жоголду. Себеби азыр бардар заманда. Мен көп жерде айтам, биз керек болсо, мындан 5 жыл мурда эле жаңы бышкан помидор менен бадыраңды апрель, май айында жаңы парниктен чыккандарды жегенге суктанчу элек. 2-3 штук, 4 штук помидор бадыраң көтөрүп келип, күрүч басып жегенде комнатанын кадимки бадыраң менен помидорун жити чыкты. Азыр бул нерсе да жок. Эмне үчүн? Январда да помидор жеп отурабыз. Декабрда, чилдеде помидор бадыраң жеп отурабыз да. Айткым келген нерсе, бардык нерсе бар.
Ошондой болсо да биз Рамазандын кирişligине аз калды деп туруп мен үйүмө коноктошушум керек, бир канча инсанга ооз ачырышым керек, бир канча колунда жок адамдарга пакет даярдашым керек, бир канча студенттердин сүйүнүчүн алайын. Мына Рамазан орозо кармаган адам 2 убакытта сүйүнөт дейт го. Ооз ачылып аткан кезде, мына баарыбыз жакшы билебиз. Мына жарым саат, 1 саат убакыт калды, ушунчалык суу ичкиң келип, тамак жегиң келип сүйүнөсүң. Экинчиси Кудай Тааланын нурдуу жамалын көргөндө, кыямат күнү. 2 убакытта Рамазан орозо кармаган адам сүйүнөт. Мына ошончо адамдын сүйүнүчүнө ээ бололу деп туруп, биз азын оолак даярдык көрүшүбүз керек. Бул 6 ай мурда же 4 күн мурда эмес. Бул каалаган убагында орозо жакындап келатат деп туруп, жана мадди маанавый деп коет. Ушул өзүңдүн ой жүгүртүүң менен дагы анан балким айлыгыңдан кармап каласыңбы, бир канча адамдын оозун ачырайын деп эконом кылып жашап туруп, ошол орозо ичимен жоомарттык кылайын, орозо ичимен садакамды берейин, зекетимди берейин деп кээ бир ошол колунда бар инсандар даярдык көргөнү бул өтө жакшы көрүнүш. Жакшы. Орозо тууралуу да мындай кеңири маалымат ала алдык сизден. Эми мындай ошо Адеп Башат фондунун мүдүрү катарычы. Ушул убакта ошо орозо маалда болуп калабы же башка маалда болуп калабы, биз көрүп жүргөн, байкап жүргөн инсандар бар да, кичине кыйналып жүргөнчү. Ошолорду алып келсек, эмне кылып жардам бере аласыздар сиздер? Биз мына Кудай буйрса, мына сыяктуу жарыя чыгардык. Бул жарыяны сиздерге да берсек болот. Бул ошол бир адамдын бир канча убакытка жете турганчалык продукта 750 сомдук эле. Мунун ичинде мынеке 5 килограмм макарону бар, 3 литр майы бар, 2 килограмм кесме, кум шекер, күрүч, туз, чай. Биз өткөн жылы жакшы эме түштү, даже томатынан бери ошол баягы скушонка деп коет го, молоко, ошолордон бери салып, жакшынакай бир үй бүлөнү сүйүндүрө турган бир пакет даярдайбыз. Иншалла Кудай буйрса бул нерсени элге жарыя кылабыз, көчөдө таратабыз керек болсо. Астында телефону бар. Кээ бир туугандар ушу телефон аркылуу бизге кайрылып атат. Өтө жакшы ишиңер бар экен, мен ушуга көмөктөшө аламбы? Бирок мен өзүм колум бошобойт, силерге мен канча сом беришим керек? Мисалы үчүн биз айтабыз, сиз канча кишинин продуктасын көтөрүп бергиңиз келет, то есть канча үй бүлөнүн дегенде, ал ойлонот, мен 10 үй бүлөнү алайын. А мейли 750 сомдон 10 үй бүлө 7500 сом. 7500 сом биз алабыз. Ошентип чогултуп, бир канча адамдыкы чогулган кезде биз ошол жанагы могу продукталарды оптум алып келип туруп, дүң эмеди алып келип, ошо эшиктин алдына жазып, ар бир пакетке салып туруп, анан керектүү болгон ошол муктаж үй бүлөлөрдүн эмелери бар. Байланыш телефондору бар, даректери бар. Керек болсо үйлөрүнө жеткирип беребиз деген бир туугандарыбыз чыгат. Аларды машиналарына жүктөп беребиз, алар жеткирип берет. Жок, чакырабыз кээ бирлер, анан келип бияктан алып кетет. Жылда ошондой. Мисалы үчүн, ушул убакта азыр жакшы кабар уктум, биздин Адеп Башат фондунун Ош филиалы ошол бир жакшы ошол жакшылык таратайын деген бир жараныбыздын, бир тууганыбыздын жардамы менен Ош шаарынын эле бир чекесинде бир айыл экен, айылдын атын унутуп калдым. Ошол айылда бүгүн бир 100дөн ашык үй бүлөгө ушундай 1000 сомдук продукт таратып атыптыр да. Ичинде баардыгы түрлөрү менен бүгүн баштадык деп атат Ошто. Жалал Абадта бул нерселер нарынан көчө келип кетти биздин иштеп аткан жигитибиз. 30 күндү бир кафени эме кылып койдук, брон кылып койдук 30 күн бою. 28 күн бою деди. Милиция кызматкерлерине бир күн отдельно, врачтарга бир күн отдельно, мугалимдерге деп туруп ошо 28 күндүк программаны чыгарып атабыз депчи. Ошондой жакшы. Орозо кармагандарга, жанакы кафени даярдаганда эми ооз ачырганга. Ооз ачырганга. Албетте өзүңүз айткандай чында орозо эместер деле келип орозо тутпагандар деле келип чай ичип кете берет, аларга деле уруксат берилет. Бул өтө көп ысырапчылыкка жатып калбайбы? Жок. Бир ай бою. Жок, жатпайт. Бул себеби дегенде бир ай бою бир эле адам келе бербейт да. Түрдүү адамдар келет. Түрдүү адамдар келет тармактагы. Мисалы үчүн бир күн только мечитте иштеген жамаат, бир күн бир мектепти, башка күн дагы башка бир мектеп. Мисалы үчүн мектептер көп да. Ооба. Исраф болбойт. Анан биз эми ал жерде биз ойлогондо жана тойлордогудай ар бир адамга 1000 сомдук дасторкон даярдала албайт. Эми ал жерде ошол бир адамдын күнүмдүк муктаждыгын кандыра турганчалык биз 250 сом дедик. Бир адамга ооз ачыруу 250 сом. Ошо ооз ачыруу боюнча да айтайын, ооз ачыруу боюнча биз жарыяларды бергенбиз 250 сом бир адамга. Көп бир туугандарыбыз бар, жумуш менен алек болгон,
өзү дагы, аялы дагы. Мен үйүмдө ооз ачыра албаймын. Менин ордума силер ачырып койгула. Биз уже бул көнүмүш адатка кеткен, себеби биз ошол 16 жылдын ичинде көп адамдардын ишеничине кирдик, Кудайга шүгүр. Биз менен келип ошол бир ата-эне келип туруп, мен мисалы үчүн ошол бир 20-30 баланын оозун мен ачырып берейин деп туруп, эсептеп мисалы үчүн 10 балага 2,5 миң сом, 30 балага канча болуп калат? 7,5 миң сом. 7,5 миң сом берип кетет. 7,5 миң сом менен биз 30 баланын оозун ачырабыз. Ошол убакта балким өздөрүнөн телефон чалып коет. Алар да келип ошол жерде биз менен чогуу отуруп чай ичип, 250 сомдук эми бир балага орточо сонун тамак даярдаса болот. Бир суюк тамагы менен, бир коюусу менен, салаты менен, суусундугу менен, боорсогу менен даярдай алабыз да. Ошонтон үйүндө ошол шарты жок, шарты болсо дагы колу бошобой калгандар көп чынында. Бул жакшы экен, чындыгында бул жакшы маселени аябай көтөрүпсүздөр. Ал үчүн жанакында жардам берем дегендер киши башына 750 сом да. 250 сом. Жок, ал продуктага 750 сом. Ооз ачырам дегендер 250 сом. Ошондо 1000 сом. 1000 сом. Эгер бир үй бүлөгө бир продукта менен бир адамды ооз ачырсаң 1000 сомдон берет да. Ошону чогултуп туруп анан чындыгында жакшы. Бир четинен баягы жумуштан жетишпей аткан абалар бар, бир таган бар да. Аларга мисалы үчүн ушул нерсени жеткирип айтып барсак, мисалы үчүн теле аркылуу деле ушуну көргөндөн кийин силерге кайрыла берсе болот. Албетте, биз ар дайым бүт баарына ачыкпыз. Анан дагы бир жолу биз ошол эң алгач Кыргызстанда көчөдө эме таратканды биз баштадык эле. Мындан 10 жыл мурда кичинекей пакеттерге суусундук, банан, мөмө жемиш көчөдө үйүнө үлгүрө албай калган адамдарга эме таратабыз. Шаарда, мисалы, перекресткаларда туруп, өзү студенттер жардам берет ага. Кичинекей пакет даярдайбыз. Ичинде бир штук алмасы болот, бананы болот, курмасы болот, анан бир бутылка суусу болот. Мисалы үчүн сен үйгө шашып кетип атасың, бирок ооз ачылып калды. Ошону машинада кетип атып же маршруткада кетип атып, оозуңду ачып, пайгамбар айткан го, эң жакшы эме азан болуш менен ооз ачам. Менин үммөтүм ар дайым жакшылыктын үстүндө болот. Качан эртең мененки ооз бекитүүнү кечиктирип туруп, кечиндеги шам киргенде ооз ачууну эртелетип ийсе, үммөтүм ар дайым берекенин үстүндө болот дейт да. Ошон үчүн Аллаху акбар азан айтылганда сразу ачкандын сообу күчтүүрөөк. Кийинирээк ачам да, мен курсагым ачкан жок же суусаган жокмун деп калтырып койгондон көрө. Бир урттан болсо дагы, кичинекей же бир тиштен болсо дагы жеп ооз ачып алыш керек. Эгер курсагың ачкан эмес болсо дагы же өтө зарыл жумушуң болсо деле бир урттан суу менен болсо оозу ачып кой, же болбосо эртең менен саарлыкта бир урттан суу менен болсо дагы оозду бекит. Жок, мен уйкунан калдым, анан кийин укташым керек эле, тамак жебей эле коеюн деп калабыз го биз, Ошол жөнүндө эртең менен мисалы үчүн эртең мененкисин чында бул азыр 3-4 менен жабылып атат да. Ооба. Ошол убакта тура албай уктап калгандардыкы эмне болот? Эгерде биз эми ниет кылгандан кийин эртең менен ошо 3:30 уже туруп тахажжуд намазын окуп, анан чогуу үй бүлө менен чай ичкен эң жакшы нерсе. Кээде уктап калабыз, бул чындык. Эми элдин баары эле инсанбыз да. Уктап калганда ниет кылып кете бериш керек. Уктап тура калдың, карасаң күн чыгып кеткен, же намаздын убагы кирип, саарлыктын убагы бүтүп калды. Анда уже ниет кылып эле кое беребиз. Өзүңө ишене албай, кээ бир туугандар бар, саарлыкты жебесем орозо кармай албайм дегендер, алар уже будильнигин коюш керек. Ошол убакка туруш керек. Тура албай калдыңбы, анда ниет кылып кое бер. Бирок пайгамбар айткан, ошол кандай болбосун, эртең мененки тамакты жей албай, аппетитим жок дегендер бир урттам суу ичип койгула дейт эртең менен. Ошон үчүн биздин башка диндердин орозосунан биздин мусулманчылыктын айырмасы ошол эртең мененки саарлыгы менен айырмаланат деп туруп, саарлыкка көбүрөөк эми басым жасаган. Биз могул орозо ичи, Рамазан ичи. Алхамдулилла, ушунчалык эл жакшы түшүнүп атат мусулманчылыктан, ооз ачырам дегендер өтө көбөйүп кетти. Биз акыркы убакта мен өзүм эле практикам боюнча өткөн жылы 30 күн боюнча үйдө ооз ача албай калдым. Себеби дегенде же киши чакырабыз фонддун эмесине, же чакырган жерге барабыз. Анан ошентип атып биз саарлыктарды уюштура баштадык. Мисалы үчүн мен үй бүлөм ооз ачырышым керек да. Үй бүлөмө береке киришин каалаймын да. Мен өзүм колум тийбей атат, бошоп атам. Мен келинчегим менен сүйлөштүрүп, түнү менен тамак бышырып, саарлыкка чакырып аттык кээ бир конокторду.
түнкү саат 3кө. Ошондо эртең менен ооз жабарга. Түнкү саат 3тө үйүңө конок келет. Ооба, наоборот, тескерисинче кээ бир адамдар таң калып, өтө сонун экен деп түнү менен уктабай машиналар менен келип үйгө келип чай ичип, түнкү саат 3тө келип чайын ичип, анан дубасын берип кетип аткан бир туугандар болду. Көбүнчө студенттерди ушу эмеге кызыктырдык, келип чай ичип кеткилет. Себеби дегенде баягы саарлыктуу жаш кээ бир адамдар үчүн өтө маанилүү. Кечке чейин энергия жетпей калат экен кээ бир адам. Мисалы үчүн мен өзүм көнүп калгам, эгер саарлык жебей калсам деле орозо кармай алам. А кээ бир адамдар чын эле калчылдап титиреп болбой калат экен. Алар үчүн саарлык өтө маанилүү. Анан саарлыкта чакырып, сонун тамак берип койсоң, кечке чейин энергиясы жакшы жүрөт. Муну да уюштурат. Сууну көбүрөөк ичиш керек деп айтат го ушул. Мисалы үчүн жайдын күнү да, азыр эми ысык маалда. Ооба. Эми бул өзүңдүн баягы ар бир адам өзүнүн эмесине жакшы билет да, өзүнүн организмин жакшы билет да. Кээ бир адамдар ошо суусуну талап кылбайт, кээ бирлер суусуз тура албай калгандар бар. Бирок баары бир эле көп аалымдарыбыздын ошол медицина жактан деле айткан эмеси ошол оозду ачкан убакта өтө абайлашыбыз керек, этият болуш керек. Себеби жашоодо көрүп келатабыз, азыр күндүн ысыгы, мына күндүн ысыгы да Кудайга шүгүр өтүп кетти. Азыр бир аз бери көзсө келет атпайбызбы? Майга көзсө келдик, анан кийин кээ адамдар ошо күн ысыкта ооз ачканда ошол 1 литр сууну полный ичип алып туруп, уже башка эчтеке кыла албай калат. Тамагын деле жей албай калат, андан кийин намазын эле окуй албай калат. Ошон үчүн бул эң жакшы көрүнүш аз-аздан, аз суу ичип, чыдап, сабырдуулук талап кылыныш керек бул жердечи. Азыраак суу ичип, азыраак тамак жеп, намазыңды жакшы, ибадатыңды жакшы кылганга аракет кылыш керек. Агай, сиз менен мындай кеңири маек курдук окшойт. Чындыгында бүгүнкү биздин чай үстүндө кенен сырдаштык окшойт. Эми азыркы биздин өсүп келаткан балдарга кандай талим айта аласыз, кандай сөздөрдү айта аласыз? Кандай болуш керек? Эми азыр биз көп жерлерде эле сабактарды өтүп келатабыз, университеттерде семинарларды өтүп келатабыз, мектептерге кирип атабыз. Биз баардык эле барган жерге ошол диндин баалуулуктарын жеткиргибиз келет. Жаш балдарды, жаш кыздарыбызды, ошол биздин бир туугандарыбыз да ошолорду ушул өзүнүн убагында талап кылынган нерсени так аткарганга үйрөткүбүз келет. Мисалы үчүн мектепте окуп аткан бала болбосун, кыз болбосун, мектебин жакшы окуш керек. Университетте окуп аткан бала болбосун, кыз болбосун, ошол өзүнүн спец боюнча тапшырган ошол окуу жайыны окуусун окуш керек. Ар бир эме өзүнүн, пайгамбар саллаллаху алейхи айткан го, силер баарыңар бир мындай күллүкүм раин, күллүкүм мас'улун ан раиятиги. Баарыңар бир чабан сыяктуусуңар дейт да. Анан чабан өзүнүн коюнан, койлордон жоопкерчиликтүү болот го. Ар бириңер чабан сыяктуу өзүңөрдүн ишиңерден мас'ул, жооптуусуңар. Мисалы үчүн сен мугалимсиңби? Балдардан жооптуусуң. Сен врачсыңбы? Оорулуулардан жооптуусуң. Сен дагы түрдүү тармактын эмелери бар. Ошол сыяктуу келечек муун, бул биздин алтын муун болгондуктан биз ушу келечек муун өксүбөсүн, мамлекетибиз өнүгүп, мамлекетибиздин өнүгүүсүнө мына биз жакшы салымыбызды кошсок, бир адамды баткактан сууруп чыккан, пайгамбар айтып атпайбы, бир адамды ыйманга киргизген, бул дүнүйө жүзүнүн баягы кызыл төбөнү садака кылгандан дагы жогору турат. Ошондо биз жанагы миңдеген студенттерге талим тарбия берип отуруп, мына эң алды мамлекетке өтө чоң салымдарды кошуп аткан, өз көзү менен көрүп турган азыркы убакта жаш чыгаан жигиттер өстү. Биз ошол келечекте Кыргызстаныбызды, ушундай бир кенедей болгон кичинекей мамлекетибизди бир бардар, ыймандуу, бүт бири-бирине пайдасы тийген инсандар тарбиялашыбыз керек. Азыркы убакта көрүп атабыз, ошол эле кээ бир мамлекеттер, Союздан кеткен Грузия сыяктуу мамлекеттердин барып да келдик, китептерди окуп атабыз. Ушунчалык эбегейси өзгөргөн мамлекет. Мен таң калдым, укмуш таң калдым. Эмне үчүн биз андай боло албайбыз? Биз болушубуз керек. Ар бирибиз өзүбүздүн аткарган кызматыбызды так аткарчу болсок, анда биз мамлекетибизди бутуна тургузуп кетебиз. Чоң рахмат. Эми колдон келишинче баягы кийинки жаш балдарга көбүрөөк оку деп айтышыбыз керек экен. Ооба, ооба. Анан жакшы сөздү гана сүйлөгөнгө үйрөтүшүбүз керек экен. Ооба. Сизге албетте ыраазычылыкты билдиребиз. Ишиңиздер ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чай үстүндө сырдашуу берүүбүздүн каарманы Адеп Башатов фондунун мүдүрү Нурлан Субанов агайыбыз болду. Дагы ушундай чай үстүндө сырдашуу берүүсүндө жолукканга чейин баарыңыздарды жаратканга аманат кылабыз. Аман болуңуздар.